Саламатсыздарбы биздин сүйүктүү көрүүчүлөр. Сиздер менен түстүү тасма берүүсү жана мен Айжамал Амангелди. Бүгүнкү чыгарылышыбызды Болот Шамшиевдин элесине арнайбыз. Жакында Бишкекте Болот Таленовичтин жубайы Айя София уюштурган эскерүү кечеси өттү. Ал жерде жазуучунун «Эсимде» аттуу китебинин бет ачары өттү. Бул тууралуу кененирээк кийинки видеодо айтып беребиз. Болот Шамшиевди баары билишкен жана жакшы көрүшкөн. Болот Таленович замандаштардын досу болуп, жана көптөрдүн мугалими болду. Ал 1941-жылы 12 январда туулган. Кыргыз СССРнын элдик артисти, белгилүү тасмалардын режиссеру. «Выстрел на перевале Караш», кыргызча Караш ашуундагы атуу. «Алые маки ысык куля», ысык көлдө кызгалдактар. 1977 жылы ак кеме тасмасы үчүн СССР мамлекеттик премиясы менен сыйланган. Тилекке каршы 2 жыл мурун Болот Шамшиев 79 жашында узак ооруудан кийин реанимацияда көз жумду. Ал абдан шайыр адам болчу. 2007 жылы Болот Айя София менен биринчи жолу жолугушту. Бул тагдырды чече турган таанышуу болду. 2 айдан кийин үйлөнүп 3 балалуу болушту. Болотом Таленовичем познакомились в 2007 году, когда ему было очень тяжело. Болот Таленович менен 2007 жылы тааныштык. Анда мурунку үй бүлөсү менен көйгөйлөр болуп жаткан учур болчу. Аны менен тааныштырганга мени кафеге чакырышты. Ушундай улуу адам менен жолугуша алам деген ой дагы келген эмес. В жизни не могла подумать, что я могу даже просто познакомиться. Бирок мени жактырып калып, ошол күндөн баштап күндө жолугушуп баштадык. Мен күтпөгөн белектерди мага күндө жасап жатты. И вот так мы где-то через... Ошентип аз убакыт өткөндөн кийин үйлөндүк. Сүйүүбүздүн натыйжасында 3 балалуу болдук. Сейчас 3 детей, этому доказательство. Айя София бүгүн Болот Таленовичти эстеп, жакындарын жана досторун чакырып, «Эсимде» аттуу китебинин бет ачарын өткөздү. Бул китепти Болот Шамшиев чыгарганга жетишпей калган. Я его впервые увидел на экране. Биринчи жолу мен аны Зной тасмасынан көргөм. Жаш жана жаркын актер эсимде калды. 60-жылдардын жылдардын ортосунда кыргыз киносферасы өнүгүп жаткан учурда Фрунзеде аны менен таанышып калдык. Ал жылдары Болот Таленович, Сүймөнкул Чокморов, Мелис Убикеев ушул замандын чыгаан мастерлери болушкан. Значит, стали создавать какие-то шедевры. Ал учурда Кыргыз фильм киностудиясынын каражаты жок болгондугу, режиссерлорго шедеврлерди жаратканга эч кандай тоскоолдук болгон жок. Человек такой жизнелюб. Жашоону абдан жакшы көргөн адам болчу. Аны баары кызыктырчу. Анын ичинде жаштык, күч кубат ар дайым бар болчу. Я, честно говоря, когда он ушел из жизни, биринчи жолу ал каза болгонун укканда мен ишенген эмесмин. Биз анын оорусу жөнүндө билгенбиз. Биздин факультеттеги мугалимдер дагы ага консультация беришкен. Бирок тилекке каршы биздин медицина керемет жаратканга мүмкүнчүлүгү жок. А сиз китеп жазгыңыз келди беле? Чыңгыз Айтматов, Мар Байжиев, Болотбек Шамшиевти кумир катары көрөсүзбү? Кийинки видеодо жазуу мастерствосу жөнүндө кызыктуу маалымат менен бөлүшөбүз. Көркөм адабият көптөгөн себептерден улам окулат. Окуучулар көңүл ачуу үчүн, күнөөлүүнү табуу үчүн, изилденбеген планеталарга баруу үчүн окушат. Окуп жатканда алар ар кандай эмоцияга туш болушат. Коркуу, кубаныч, кайгы. Айрым окурмандар ушунчалык эмоционалдуу болуп, убакыттын өтүшүн байкабай калышы мүмкүн. Көркөм адабияттын чыгармасын кантип жазыш керек? Окурманга окуя жөнүндө кантип айтып берүү керек? Камтыган сюжет кызыктуу каармандар жана кооз тил. Элестетип көрсөңүз, кыздын буттары бир заматта алсыз болуп, алдындагы жер кетип калгандай сезилди. Чыдагыз бут оорусу үчүн бетине бырыштар түштү. Эгерде китепте жөн гана кыздын буту ооруп баштады деп жазылган болсо, бул сүрөттө анчалык жандуу болбогон эмес.
китеп жазуу процессинде бүт болгон окуяларды башыңыздан өткөзүп жаткандай сүрөттөө керек. Ошондо чыгармаңыз 5 сезимди тең активдештирип, китептеги каармандар менен чогуу баарын сезе аласыз. Мисалы, театрда сахнадагы болуп жаткандарды көрүп, каармандардын үндөрүн угабыз. Китепте болсо, биз жөн гана текст көрөбүз. Эгер сиз кургак фактыларды тажатма тилде келтирсеңиз, анда китеп алсыз болуп, окурмандарга кызыктуу болбойт. Окурман кыздын оорусун сезбейт, ойлорун билбейт. Китеп биздин сезимдерибиз менен ойнойт. Даам, жыт, көрүү, кыймылдоо сезими жана абстрактивдүү ойлонуу менен ассоциация түзгөн мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Мисалга, кийинки саптарды алып келели. Гөлдүн арбактай жымжырттагы парустун шыңгырашы жана кеменин урган суусунун күңкүлдөшү менен гана бузулду. Жымжырттык, титирөө, күңкүлдөө деген сөздөр окурманды угуу сезимине алып келет. Ар бир сөз белгилүү бир тыбышты билдирет. Ошондой эле окурманды болуп жаткан окуялардын абстрактуу элестетүүгө алып барган кыймыл, парустун чыңырышы, кемени уруп жаткан суу сөздөрүн жазуучу колдонот. Автор тынч сөзүн арбак сөзү менен байланыштырат. Жазуучуга жалпы фразалардан алыс болуу сунушталат. Анткени роза гүлүндө кызыл деген салыштыруу окурмандарга кызыксыз болуп калды. Бирок сиз Жакып Анетти гилас түсүндөгү көйнөк менен көргөн учурда жээкте ал күнү жаңы сүйүү тарыхы башталды. Ушундай баяндамадан кийин окуучулар гиластын өңү кандай жана башка суроолорго жооп табууга аракет кылат. Китеп окуп жаткан окурмандар өзүлөрү каармандардай сүйүүгө даяр болуп, жээкте жүргөндөрүн элестете башташат. Жазуучу сөздөр менен жакшы ойногондуктан, окурмандар анын чыгармасын акыл менен да, жүрөк менен да кабыл алышат. Алар автор менен биргеликте келечектеги сезимдер, дүйнөсүн жаратып жана окуяны өзү ойлоп, кыялдана баштайт. Ошентип, жазуучу окурмандын ичинде күчтүү сезимдердин жалынын күйгүзө алат. Болотбек Таленовичтин туулган күнү 12 январда экен. Анын каза болгонуна 1 жыл өттү. ТВ1 KG'нин алып баруучулары анын жаркын элесине арнап, китебинен саптарды окуп видео тарттык. Буга көңүлүңүздөрдү бургуздар. Саламатсызбы, Болот Таленович? Биринчиден сизди туулган күнүңүз менен Рахмат, чоң рахмат. 75 жашка толдуңуз. Сизге чын ден соолук жана узун өмүр каалайм. Значимая цифра. Вы выражаете... Азыр биз Red Cow кафесинде отурабыз. Вы знаете, что это за... Карина, билесизби? Мен бул жакка кирердин алдында кызыл үйдү көрдүм. Бул жерде СССР учурунда нан сатылчу. Нан хлеб деген дүкөн бар эле. Красная корова. После войны Химиялык калемди шилекейлеп, нанды сатып алайын деп өзүбүздүн кезегибизди күтүп турчу эле. называли нан хлеб. То есть вы прям вот... До сих пор у меня перед глазами идет парень. Биринчи жолу ак нанды 48-жылы көргөм. Дзержинский көчөсү менен баратып, Московский көчөсүнөн бир баланы көрүп калдым. Мурун ал Пионер көчөсү эле. И парень идет. Ал бала колуна нан көтөрүп алып баратыптыр. Ага чейин мен кара нан эле көргөм. Ал учурда курсагыбыз ачкандан нанды сатып алып, үйгө жеткизбей, жарымын жолдон жеп алчу элек. Апам күлүп, кайсы чычкандар жеп салды экен деп айтчу эле. Смеялся, говорит, какие мыши погрызли. У нас появился магазин. Үйүбүздүн жанында дүкөн ачылганда биринчи жолу ак май, колбасаны көрдүм. А тогда продавали сливочное масло. Ал учурда муздаткычтын жоктугунан кышында азык-түлүктөрдү терезеге коюп, жайында сууга салчубуз. За окном? Выставляли за окном. А летом это в воду ложили, там, ну, всякие там народные какие-то приемы были. Это очень интересно. Первый, Атам Зил Москва муздаткычын алып келгенде аябай кубанганбыз. потом папа Вы заговорили про папу, про маму. Болот Таленович, өзүңүздүн үй бүлөңүз жана ата энеңиз жөнүндө айтып бересизби? Скажите о своей семье, пожалуйста. Папа был поэтом. Да, папа у меня был поэт, человек, Менин атам акын болгон. Анын бала чагы кыйын өткөн экен. слабо помнит своего. Атам менин чоң атамды жакшы эстебей калган. Атам төрөлгөндө ал 70 жаш курактарда болгон экен. Ему было, когда мой отец родился. Чоң атам эмне менен алектенгенин да билбейм. Кыргыздарда жет атасын билиш керек, бирок мен эч качан билген эмесмин. И поэтому у кыргызов же принято джейтата, то есть надо знать 7 поколений своих родителей. И я никогда не знал. Когда был маленький, мой отец
Чоң атам атамдын кичинекей кезинде эле каза болгон. Ошондуктан атамдын балалыгы кыйын болуп өткөн. 14 жашка чейин бут кийим кийип көрбөптүр. Жаан жайыбы, каар жайыбы ал жылаңайлак жүрчү экен. Он ходил босиком. Вот. В 14 лет он сам услышал, что... 14 жашында өзгөндө бала үйү бар экенин билгенде, ошол жерге өзү барган экен. Герой фильма отправляет деньги... Тасмамдын каарманы өзгөндөгү бала үйүнө акча каражаттарын жиберет. Бул атамдын элесине ойлонуп табылган. Апам болсо белгилүү бийлердин улуусунан. Ормонхан, Жантай, Жаңарач биздин аталарыбыз. Кийин Сары Касымов кыргыздарга кол салганда, ушул 4 баатыр каршылык көрсөтүшкөн. Апам орто сайдан болот. Когда было нашествие Кенесары Касымова. Ал эми маектин толук видеосун биздин Facebook каналыбыздан көрө аласыздар. Рядом Ортосайд. Болот Шамшиев жазуучу гана эмес, ошондой эле актер жана кинорежиссер катары белгилүү. Ал эми кийинки видеодо анын белгилүү тасмаларынан үзүндүлөр менен бөлүшөбүз. Не стрелять! Опомнись! Не смей стрелять! Стой, что ты делаешь? Раздай! Белый пароход. Куда ты? Не лезь, сами разберутся. Она же дочка моя. Папа, это же я! Подожди, папа! Ты скоро не... На серьезного вора этот Ахметов не похож. А с другой стороны, в его поведении есть что-то загадочное. Бедные детишки. Мало этой бесстыжей 2 сирот, так плодит еще других, да еще без мужа. Позорит весь Аил, распутница. Я не убивал! Куда? Пусти! Ахметов Нурбек. Кто это? Ты? А мы таких в пропасти акт составим, будто несчастный случай. Первому я даю слово. Кому-кому? Один из вас пошел и донес на него. Этого не может быть, Гульшан. Айша, возьмите мою куртку. Если хотите знать, вы предали не друга, а самих себя. Ал эми чыгарылышыбыздын аягында сиздерге көңүлдүү коюп беребиз. Ben geldim dedim. Ana gemide geldim var. Tangkalıp karışmadı. Aların içine matros atamdı görüp. Anana sana ne dedi? Atama ne? Ata senin için var gelmesin. Ben seni oyu sandım.
берегим көлүмдүн тереги ак кемем кайрылчы ата кемге элеби ак кеме ак кеме ак кеме ак кеме ак кемем кайрылчы ата кемге элеби күтөмүн кыйладан кыялым кыйраган чарчаган чабакмын жекте туйлаган ак кеме ак кеме ак кеме ак кеме чарчаган чабакмын жекте туйлаган барамын ак кемем каранын атама айта бар сагыныч саламын ак кеме ак кеме ак кеме ак кеме атама айта бар сагыныч саламын ак кеме ак кеме ак кеме ак кеме атама айта бар сагыныч саламын атама айта бар сагыныч саламын Ушинтип берүүбүз аяктады. Сиздер менен мен Айжамал болдум. Түстүү тасма берүүсү. Сиздерди абдан жакшы көрөбүз жана чын ден соолук, тынчтык, жакшы маанай каалайбыз. Саламатта калыңыздар.